Кыргызстанга түз тартылган инвестициянын көлөмү азайды. Мурдага салыштырмалуу инвестиция 35%га төмөндөп кеткенин адистер финансылык абал менен түшүндүрүүдө. Ушул жана башка экономика, финансы темаларына Capital командасы алдыдагы 23 мүнөттө сереп салат. Студияда Назгүл Коңурбаева, саламатсыздарбы? Орусияда автоунаа арзандатуу жүрүүдө. Өткөн жылдын аягында рублдин наркынын төмөндөшүнөн улам бул өлкөдө унааны сатып алуу пайдалуу болчу. Эми автомобиль рыногундагы ири компаниялардын бири арзандатуу жарыялады. General Motors, Opel жана Chevrolet маркаларынын баасын 35%га түшүрдү. Бирок бардык эле автоунаалардын баасы түшкөн жок. Компаниянын ортомчулардын кампасында турган жана өткөн жылы сатыкка чыгарылган унаалар гана арзан сатылууда. Бул акция менен америкалык концерн марттыгын көрсөтүп жаткан жери жок. Болгону General Motors Орусиянын рыногунан кетип бара жаткандыктан өткөн айдын ортосунда Opel жана Chevrolet'дин кээ бир түрлөрүн сатууну токтотуу боюнча чечим кабыл алган. Андан сырткары компания Санкт-Петербургдагы заводундагы жабат. General Motors'тын ишин токтотуу чечими Орусиянын рыногундагы жагдайга байланыштуу болууда. Авторыноктагы сатуу 10,2%га төмөндөсө, General Motors өзү эле Opel'ди 25%га, Chevrolet'ди 36%га аз саткан. Ал эми жыл башынан бери Opel'дин сатыгы 82, Chevrolet'дики 71%га түшкөн. Америкалык ишкананын артынан кореялык Sanyo'ндагы ишин токтотууда. Бул компаниянын Владивостокто машина жыйноочу заводу бар. Ал ортодо Канададан келген түз инвестициялардын көлөмү 2 эсе кыскарды. Жалпысынан Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча түз инвестициялардын көлөмү 35%га кыскарган. Өткөн жылдын 9 ай ичинде өлкөгө 443 миллион долларлык түз инвестиция келсе, мындан бир жыл мурда эле бул көлөм 690 миллион долларды түзгөн болчу. Кыргызстандын эң ири инвестору Кытай. 9 ай ичинде коңшу өлкөнүн инвесторлору 108 миллион доллар алып келген. Бул дагы мурдагы жылдарга караганда 2 эсе аз. 2013 жылы Кытайдын келген түз инвестициянын 4/3 бөлүгү геологиялык чалгындоо иштерине жумшалган. Ал эми экинчи орунда ири инвестор Канада. 2013 жылдын 9 айында Канададан 152 миллион доллар келсе, кийинки жылы финансылык агымдар 2 эсе азайган. Канададан келген түз инвестициялардын 97%-ы бул комтөргө салынган реинвестициялар. Үчүнчү орунда жана жыл сайын инвестициянын көлөмүн көбөйткөн өлкө бул Түркия. Бул өлкөдөн түз келген инвестициянын көлөмү 72%га көбөйүп, өткөн жылы 21 миллионду түздү. Орусиядан дагы Кыргызстанга акчалай агым чектеп 35%га кыскарган. 2013 жылдын 53 миллион доллардын ордуна 2014 жылы болгону 15 миллион инвестиция келген. Инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттик бул көрсөткүчтөрдү жалпы финансылык кырдаал менен түшүндүрүүдө. Мунай заттын арзандашы жана доллардын курсунун өсүшү Кыргызстандын өнөктөштөрүнө, айрыкча Орусия менен Казакстанга катуу таасир берген. Кытай инвестицияларынын азайышына болсо, мунай зат иштеп чыгуучу Жунда заводунун курулушунун аякташы дагы себеп болгон. Бул албетте сырткы факторлор, ал эми түз инвестиция тартууга таасир эткен кандай дагы ички факторлор бар. Бул боюнча Capital'дын суроолоруна Treadstone Capital Partners компаниясынын башкаруучу партнеру Умбрел Темиралиев жооп берет. Өткөндөгү инвестициялык форумда көбүрөөк мындай ошол ички проблемаларга, мына ошол инвестиция тартуу боюнча ички проблемаларга басым жасалгандай болду да. Болгондо дагы бул эми баягы мамлекет тарабынан жеке мүлктү коргоого кепилдик жок, коррупция жана башка деген баягы биз көнүп калган маселелер эмес. Болгондо дагы мына ошол ишканалардын өзүндөгү ички көйгөйлөрүнө көбүрөөк басым жасалды да. Инвесторго жеке өзүңдөн бир мындай ишенимиң менен барып кайрылып барып, анан инвестиция тартуу мүмкүнбү? Туура сиз айтып кеткендей, биздин колубуздан келбеген көп нерсе бар. Жана мамлекеттин эми деңгээлинен азыр бир күндө бир ишкер чыгып туруп өзгөртө албайт. Анын үчүн 1000 ишкер чыгыш керек, парламентке кайрылыш керек, президентке кайрылыш керек, балким ошондо бирдеме алмашып баштайт да. Же болбосо бул поколение эмес, эмки поколение менен өзгөрөттүр. Биз жеткиче балким биз өлүп кететтир ага чейин. Ошондуктан колдон келген кандай факторлорду өзгөртсөк болот? Эң биринчи, инвесторду айтып кеткендей эле түшүнүш керек, эмнени каалап атат. Эң биринчи инвестор бир мамлекетке келерден мурун ал мамлекетти карайт. Бул мамлекетте иштесек болобу депчи, мындай страновой риск деп коет. Бул мамлекетке кирсек, эртең мисалы революция болуп кетпейби? Эртең биздин активтерди алып албайбы? Мисалы Мексикада алып коюшту, Венесуэлада алып коюшту, Өзбекстанда алып коюп атат, Казакстанда кээ бирде ошондой кейстер болуп атат. Кыргызстанда деле буга чейин болуп келген эки президент менен. Эгер инвестор мындан аттап өтүп, мейли, биякта рисктер бар экен, бирок менин оюмча бул рисктердин мындайынан кармап туруп, рисктерди кол алдын алганга биздин колубуздан келет деп чечим алса, андан кийин уже компанияны карап баштайт да. Компанияны караганда эмнени карайт? Эң биринчиден бул адамга ишенич керек, ишенич болуш керек. Анткени мисалы инвестор дегенде акчаны келип эле бүгүн таанышсак, мисалы бир жумадан кийин ал акчаны берип койбойт. Сделка эгер макул даже болуп кетсе да, due diligence деген процесс бар. Орусча айтканда бул прединвестиционный анализ да. Бул анализде инвестор
өзүнүн жанына алып келген консультанттар эки суроого жооп беришет. Эң биринчи суроо бул деген мен бизнести сатып алгандан кийин киреше ошончо эле кала береби? Эң биринчи суроосу. Экинчи суроосу бул бизнести мен сатып алгандан кийин чыгашалар көбөйүп кетпейби депчи. Анткени балким адам жөн сатып туруп эле качып кеткен тат, же болбосо сатып салып туруп башкага мөөнөткө койгон. Ошондуктан ишеним болуш керек. Экинчиден бул жана финансовый показательдер жакшы болуш керек да. Мисалы ишкерлерди биз айтып кеткендей көп киши түшүнбөйт да. Мисалы EBITDA деген эмне, операционный прибыль деген эмне. Бул кээ бир коэффициенттерди айтып бериш керек. Анткени инвесторго мисалы баары бир да, бул инвестор көбүнчө инвесторлорго бул бир сары май жасап атканга инвестиция кылып атабы, же болбосо жана нанотехнологический бирдеме инвестиция кылып атабы. Анткени аягында карасак биз капитал бар. Бул капиталдын үстүнө бир киреше болуш керек да. Доходность на капитал деп ошону карайт. Үчүнчүдөн болсо жана конкурентное преимущество болуш керек. Аны адам түшүнүш керек да. Мисалы менин бир базам бар, же болбосо мен азыр деген Кытайдан бирдеме алып келип бияка сатып атам, анан ушуну чоңойтоюн деген бул нерседе конкурентное преимущество жок да. Конкурентное преимущество деген эмне? Мисалы Coca-Cola эң мындай чоңдорунан да, Coca-Cola'нын бренди. Эл буга ишенет туурабы. Же бир монополистический позициясы болобу, же бир кызмат кылып атат, элдин баары ошо кызматты кылат, бирок бул ишкер ал кызматты алардан дагы жакшы кылат да. Же болбосо ошо товарга бирдеме кошуп дагы башкача сатат. Эми бир аны өзгөчө тура турган бир преимущество болуш керек. Андан тышкары ал инвестор кирип атканда мисалы кантип чыгам деп ошону да түшүнүш керек да. То мисалы бияка инвестиция кылып алып, эртең мисалы 4-5 жылдан кийин мен бияктан чыгып кетем десе, анын долясын сатып ала турган адам жок болуп калса, ага кыйыныраак болуп калат. Жок деп коюш мүмкүн. Ошондуктан ушу ишкер бир инвесторду алып келердин мурда ушул суроолордун баарына жооп даярдап туруп, хотя башына ошол суроолордун баарына жооп даярдап алып туруп, анан сүйлөшкөнгө даяр болуш керек. Эң жакшысы ушул суроолорго жоопторду даярдап туруп, кагаз түрүнө түшүрүп алса, андан кийин болсо уже барып адамдар менен, инвесторлор менен сөз баштаса болот. Демек келип келе бул маселе мисалы үчүн ошол эле чет элдик түз инвестициялардын тигил же бул тармакка келбей атканы, мисалы үчүн бул эки жактуу маселе болуп калат да. Бир жагынан мамлекет, экинчи жагынан ошол эле бизнестин өзү жергиликтүү. Балким кийинки суроо мындай риторикалык суроо болуп калышы мүмкүн, бирок эми Кыргызстандагы бизнестин бир топ өзгөчөлүктөрү бар да. Ошол эле мисалы үчүн ачык айкындуулук принцибинин жоктугу жана башка көп нерселер бар. Анан мисалы үчүн жанагы откат деген сыяктуу нерселер мисалы үчүн бул бизге кыргыз бизнесинде бул нормалдуу эле көрүнүш катары кабылданат экен. Бул өзгөрүүлөр мисалы үчүн сиз айтып атасыз, эми баягы бир ишкердин колунан келбейт, жок дегенде бир 1000 ишкер чыгып дегендей депчи. Бирок чын-чынына келгенде мисалы үчүн көптөр менен сүйлөшкөндө айтат, эми баары эле ушуну кылып атпайбы деп. Демек ушул принцип менен ары кете бериш керекпи же жок дегенде бирден экиден иш гана акырындан ушул таза принциптерге баягы цивилизациялык бизнес жолуна акырындан башташ керекпи? Эми бияктан азыр көбүнчө инвестор деп айтып аткандарыбыз бияка профессиональный инвесторлор келген жок да Кыргызстанга. Мен билбейм да андай случайда. Бияка келип аткандар жөнөкөй ишкерлер келип атат. Мисалы Турциядан, Кытайдан же Россиядан болуп өзүнүн бир жакта бизнеси бар. Ошол бизнести алып туруп бияка СП кылып ачат депчи. Эми биз инвестиция кылып туруп аябай мамлекет өнүгүп кетет десе, бул профессиональный инвесторлорду алып келишибиз керек да. Эми мындай аябай чоң аттарды айтпай эле коеюн, эми хотя бы эң жакын мисалы Россияда бул неме бар, Баринг Восток Capital Partners бар, же Russia Partners, Icon Capital. Эми дүйнө жүзүндө масштабтарды алсак, мисалы Blackstone, TCP, Carlyle деген аябай чоң корпорациялар бар да. Булар только ошо управление фондами жана акчанын каражатты иштетет да. Эми булар мисалы бияка келе турган болсо, алардын принциптери бар. Принциптери жана айтып кеткендей эле ачык жана айкын болуш керек ишчи. Ага кантип жетебиз? Алар түшүнүп атат биякта мисалы Кыргызстан деген биздин бул акмал деген немеден айдан түшүп калган жок да. Бул деген жана Советский Союздан бери келатат. Андан кийин коррупция башталып кетти. Алар түшүнүшөт. Кыргызстандын эмеспи, Африкадагы өлкөлөрдүн баарында эле коррупция бар да. Бирок алар түшүнүп атат, эгер бияка инвестиция кылса, жакшы киреше табышат да. Ошол себептер менен баары бир бияка келгенге даяр. Даяр дегенде баягы силер деген урдай берет экенсиңер, ката берет экенсиңер, ошол боюнча эле жүрө бергиле, биз болсо силерге акча бере беребиз деген андай сөз болбойт да. Эгер силерге ошо инвестор капитал берсе, ал бир немелер менен, шарттар менен келет. Макул, азыр мисалы 50% же 60% налогду төлөбөй атасыңар, бирок аны төлөшүңүз керек дейт. Агар структура собственности аябай запутанный болсо, же мындай бизде орусча бир сленг бар, мурзилка дегенчи. Мисалы көп биздин чиновниктер өздөрү деген аттарын койбойт да, бир тааныштарын, туугандарын, башка фамилия аттарды киргизип коюшат да. Ал түрдө структура собственностиде бир суроолор болушу мүмкүн. Эми мындайча айтканда, ал кирип атканда бир орусча айтканда бир дорожный карта менен кирет да. Мисалы бизге бир 4-5 маякта бир момент жакпай атат, ошолорду алмаштырышыңар шарт болот депчи. Анан эгер
ишкер макул, мен буга даярмын. Ушуга биз бүгүн эле алмашып албайбыз, бирок силер инвестиция алганда мисалы 1-2 же 3 жылдан кийин ушул биз майлстоун биз максаттарга жетебиз десе, анда инвестор макул деп кириши мүмкүн. Бул жерде кандайдыр бир орусча айтканда замкнутый круг болуп калбайбы? Дегеним мисалы үчүн сиз айткандай эле саясаттын экономикага болгон өтө чоң кийлигишүүсү тургандан кийин, ошол эле социалдык төлөмдөрдү чоң болгондон кийин, коррупциялык жана башка элементтер сакталып тургандан кийин, демек бул компаниялардын тазарышы дагы карышы дагы чоң маселе болуп калат да. Жок, мисалы силерге эки бир мисал берип кетейин. Азыр биздин портфелде азыр биз фонд прямых инвестиций деп баштап атабыз. Кыргызстандын жана средний малый бизнесине, кенч казынадан башка. Анан азыр сүйлөшүп аткан бизде эки портфельный компания бар. Бирөө болсо жана агросектордо иштейт. Ушул убакытка чейин көптөн бери жана налогтордон анча көрсөтпөй келаткан деп түшүнүм бар да мен. Бирок ушу 2 жыл болду, уже бүт обороттун баарын чистый көрсөтүштү. Прибыль да чистый ачыкка көрсөтүп атат. Андан тышкары да ошо жана МСФО отчетности аудиттен өтүштү да. Бул мындай, булардын колунда азыр гарантия жок, биз деген эртең алып келип туруп акчаны киргизип коебуз. Бул компаниянын аң сезими алмашып атат. Анткени булар түшүнүп атат. Эгер даже биз менен болбой калса, бир жерден табышпай алсак, баары бир жана колунда МСФО отчетность болсо, аудит болсо, эгер налогторду туура төлөп аткан болсо, булардын уже стоимости өсүп баштады да, инвесторлордун көзүнчө. Биз болбосок, башка бирөө менен обязательно тил табышып, булар сатып баштайт. Ошондуктан бизде азыр мындай компаниялардын баарында эмес, жана жаш управленецтер келип атат деп түшүнүп атам. Алар болсо бул жана трендти жакшы эле түшүнүп атат да. Мамлекетти тиктеп эле карап отура берсек, качан заман оңолсо биз оңолобуз дебей, алар наоборот биз оңололу, артыбыздан заман оңолсун деген адамдар келип атат да. Демек, бизнестин цивилизациясы келип ошол бизнестин өзүнүн аң сезимин өзгөрүш, бизнесмендердин аң сезимин өзгөрүшүнөн башталат экен да. Чоң рахмат маегиңизге. Артында бир нерсе кошуп кетет элем. Мисалы, биз азыр айтып атабыз, качан жашоо өзгөрөт, мисалы, качан биздин башыбызга жакшы адамдар келип башкарып баштайт деп. Менин оюмча бул жана каймак маселеси да. Мисалы, эгер сүтүң жаман болсо, сүтүң сапаты начар болсо, каяктан сонун каймак пайда болсун да. Биринчи эл өзгөрүш керек, эл өзгөргөндөн кийин башкаруучу өзгөрөт. Демек, өзүбүздүн аң сезимден башташыбыз керек экен. Акырындан ошондон башташ керек.